Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Турмуш айылында бир үй бүлөдө 6 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жашайт. Биринчи топтогу Майып Токтакан Маматованын Майып баласына жер берилбегендиктен 2 келини менен бир үйдө жашоого мажбур. Учурда 12 адам чогуу жашашат. Токтакан Маматова тубаса Майып төрөлгөн. Ал мындан 4 жыл мурун төшөккө жатып калган. Учурда күнүнүн басымдуу бөлүгү неберелерине жомок айтып, китеп окуп берүү менен өтөт. Өзүм жакшы эле жады путум ооруч эле. Одан бара ушинтип 4 жыл болуп калды. Төшөккө жатып калганыма. Үйдө өзүмдүн ошо 4 балам бар. 3 уул, 1 кыз. Үйдө балдарым ошо бүт ушу жерде. 2 келиним тең ошо чоң келиним, кичине келиним. Ошолор ушу үйдө жашашат. Эң чоң балам инвалид. 2-чи группа. Онун аялы дагы ошо группада. Кызы дагы группа. Баласы дагы ошондой сәл сүйлөбөйт. Ол дагы ушу эң чоң балам биз менен жашайт. Кийинки балам 3 баласы менен. Ол дагы ошо мени карап ошо келиним, ошо кийинки балам. Олар да ошентип бир семья 3 үй бүлө жашайбыз. Жок, балдарыма эчтеке жок, өкмөттөн жок, жер деле жок. Ошо чоң балама бериш керек эле өзү. Кичине жардам. Ол өкмөттөн дагы берет, ош биримден берет, үй салып берет. Себеби ол дагы инвалид. Бала чакасы менен дейт эле 2 жылдан бери жок. Бул үйдүн тиричилигин өткөрүп, кирин жууп, тамагын даярдаган экинчи келини Айпери Манас кызы. Анын күнүмдүк жумушу кайненеси менен балдарды кароо. Балам бар. Келгенде 6 жыл болуп калды экен болуп келгенге. Апам 4 жылдан бери карап атам. Ал эми улуу келини Сулайка Жакыпова экинчи топтогу Майып. Учурда Гүлчү айыл өкмөтүнө келип, кафелерде идиш жууп иштейт. 3 үй бүлөбүз. 3 үйбүз жашайбыз бир үйдө. Анан кийин күйөөм да коркчан, кызым да коркчан. Кызыңыз эмне сурайт? Путунан да. Путунан. Ошого үй жай берсе жакшы болот эле. Үй жайыбыз жок, жерибиз жок. Ошого кичине жардам берип койсо жакшы. Кайрылуу арыз да таштап көрдүк. Жошолу айыл өкмөтүндөгү жер боюнча адис Мурат Топчубаевдин айтымында Токтакан айымдын улуу баласы Чубак Эсеналиевке айылдан жер берүү каралган. Бирок Чубак айыл өкмөт көрсөткөн жерди алуудан баш тарткан. Учурда башка аймактан жер берүү каралууда. Аталган үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарын толуктагандыктан жыл сайын айыл өкмөт тарабынан көмүрдөн жардам берилип келет.